Армаңыздар келерки анда суроо кичинекей эле суроо, бирок муну ушу чыгарайын дедим. Эми себебин айтып берем. Илим Айрамбекович, саламатсызбы? Менин суроом бар эле. Мен 1 жыл сүйлөшүп жүргөн кызыма измена кылдым. Мени кечирбейм деп жанына жолотпой атат. Кантип кайтарсам болот? Менин кылганым өтө туура эмес болду. Баарын түшүнүп турам. Ой пикириңизди айтып кетсеңиз го, Илим байке деп жазган экен да. Эми мага ошого окшогон суроолорду көп жаза берет чынын элечи. Жаш балдар жазат, көп жазат да. Анан кээ бирөөнө мүмкүнчүлүгүм болушунча өзүнө жооп берип коем. Бирок муну чыгарганын себеби мындай да, биз бул эми жаш бала болсо керек да. Менин түшүнгөнүм боюнча жаш эле жигит болсо керек. Илим Айрамбекович дегенине караганда бул жигит мени тааныйт окшойт. Себептен тааныгандар, мурда кол алдында иштегендер ушинтип айтып калышат да. Анан эми мен мындай нерсени айтайын деп атам да. Эми бул кишиге кичине кыскачараак бул жигитке жооп берип коеюн. Эми мындай да, эми измена кылдым дейт. Бул эми бул жакшы нерсе эмес. Эми кантип айтам, эми аракет кылыш керек. Аракет кыла бериш керек. Кайра бул мисалы ишенимден кеттиңиз да сиз. Ишенимден кеттиңиз, эми муну аракет кылыш керек. Ошол ишенимди кайтарганга эгерде чынында эле сиз сүйсөңүз, эгерде чынында эле жакшы көрсөңүз бул адамды, эгерде чынында эле ушул учурда мисалы азыр ойлонуп атып, мен бул кишисиз жашай албайм, ушул менин түбөлүк жарым болчу адам десеңиз, албетте аракет кылышыңыз керек. Эми жаракка кетти, эми канчалык деңгээлде муну чаптап, анан бириктирип, мындан ары жакшы болуп кетериңизди билбейм. Бирок эми себептен жашоодо көп учурлар бар да. Жана бизде минте берет го, бир жолу сынгандан кийин ал жарака болуп кала берет, анан улам эстеле берет депчи. Мен жашоодо көп эле жолу кездештиргем. Сопсон эле жараканы бириктирип алып эле жакшынакай болуп жашап кеткендерин. Жанагы сиздей кылып ишеничтен кеткен адам кайра ошо ишеничти кайтара алганын, ошо кийинки мурдакы илгери болгон окуяны алар күлүп эстеп, ушундай болгон бул шүмшүк деп бири бирине күлүп эскини эстеп калгандарын көрүп эле жүрөм. Ал болот. Жанагы бул эч качан болбойт, анан тигиндей бирикпейт деген болбогон эле былжырак сөз да негизи. Ал адам баласынын өзүнөн, сиздердин өзүңүздөрдүн, сиздин аракетиңизде, сиздин ошол чыдамдуу, сабырдуу аракет кыла алсаңыз, ошол кишиге кайра ошо ишенимди кайтара алсаңыз, анда бул боло турган эле нерсе деп ойлойм. Бирок мен бул сиздин суроону чыгарганымдын себеби мындай да. Достор, көп учурда жаш кезекте менде деле ушуга окшогон толтура суроолор болот эле. Ушул жыныстык катнаш боюнча, жаштардын мамилеси боюнча, сүйүү боюнча. Мисалы эми мен эркек кишимин да, анан кыздарга болгон мамиле боюнча кандай кылып мамиле кылсам, анан кандай кыз тандасам, кандай кызга мен өзүм татыктуу болуп алам, анан мага кандай кыз ылайыктуу болуп алат деген сыяктуу суроолор көп болчу эле да өзүмдө. Бирок ошол суроону бере турган адам жок эле. Себеп дегенде, эгер улуурактардан бирөөдөн сурасам, басымдуу көпчүлүгү күлүп, каткырып, бир тамаша иретинде бирдеке кылып койчу эле. Айрымдары шылдыңдачу. Тең туштарга айтсаң, алар шылдыңдап, каткырып, күлүп, баш агыңды сындырып коет. Мен айтайын дегеним, ошол чоңдорго, улууларга, тажрыйбалууларга мен кайрылат элем да, ата энеге, жаш балдарга, өзүңүздөрдүн иниңиздер болобу, тең тушуңуздар болобу, жакындарыңар болобу, уул кыздарыңар болобу, ишеничтүү адам боло алганга аракет кылыңыздар да. Мунун шылдыңы жок. Себептен бул мисалы бул жерде мен измена кылдым, мени кечирбейм деп жанына жолотпой атат деген, бул жаш жигиттин азыркы күндө бул дүйнөдөгү эң чоң көйгөйү, эң чоң проблемасы. Мисалычы, азыр мисалы бирөө шылдыңдап күлүшү ыктымал да. Бирөө айтышы мүмкүн, кыларга эчтекеси жок. Акырынакка бирөө айтышы мүмкүн, эми кыз деген толуп атпайбы, койчу деп. Бизде кыргыздарда ушинтип коет да. Мисалы сүйүүгө биз өтө басым бербейбиз. Жаштардын
баягы сезимине өтө маани бербейбиз биз. Себептен да биз көрүп калганбыз да, тетиги илгертен бери келатып, эми жашаса жашайт, жашабаса толотпай башкаларды эле дегендей кылып, эл эмне дейт деп, элдеги болгон бир стереотиптерди сүрүштүрүп, ошентип көнүп калганбыз да. А бирок бул өтө маанилүү нерсе. Эгерде сиздер жаш балдардын, жаш кыздардын ишеничине татып алсаңыздар, алар сиздерге көп сырын ачып берет. Бул биринчиден. Экинчиден, көп кеңеш сиздерден сурайт. Сиз жардам өз учурда жардам бере аласыздар да. Көп адам ушундай эле кичинекей маселелерден эле өзүн өзү жанын кыйып алган учурлар болуп атпайбы? Көп адам ушундай эле нерселерден бир баягы өзү билгендей чечим кыла калам деп туура эмес терс иштерди кылып ийип аткандар учурлар болуп атпайбы? Жанагы жаш балдар, кыздар далага чыгып кетип, андан кийин бири бирин өлтүрүп, жандарын кыйып ийген учурлар болуп атпайбы? Же болбосо бир катуу кесепет берген бир жаман терс нерселерди кылып ийген учурлар абдан көп болуп атпайбы? Ошондуктан мен ойлойм, мындай да достор, биз бир дагы ошого окшогон суроолорду канчалык күлкүлүү болбосун сиздерге, канчалык сиздерге бир мисалы ушу шылдыңдай турган нерсе болбосун, өзүңүздөрдү карманып, ошол суроого мындай олуттуу маани берип, көңүл буруп, жооп берип турсак, ошол жакшы болот. Ошол чоң жардам болот. Ошол чоң жардам болот. Анан мен бул иниме айтам, эми аракет кылыш керек. Эгерде ошол чынында эле маанилүү болсо сиз үчүн, чынында эле маанилүү болсо. А эгерде эми мындай анчалык деле маанилүү болбой жатса, өзүңүз сурап көрүңүз да. Сиз жаш болсоңуз керек, мен жашыңызды да жазбаптырсыз. Көп нерсе алдыңызда. Дагы көп кезиктиресиз. Дагы көп кезиктиресиз. Кудай буйрса дагы көп сүйөсүз. Анан эми бул баары бир бул киши менен сиз биригесизби, бирикпейсизби, бирок чоң сабак болду деп ойлойм. Бирөөнүн ишеничин сындырган бул өтө жаман нерселердин бири. Кийин бул чоң кесепетке алып келет да. Кыргызда муну ала жипти аттады деп коет да. Эми ала жипти аттагандын себептери абдан көп. Бирок эгерде жөн эле себепсиз эле мындай ой кайгы болуп эле тигини жактыра калып, бир аттай калып, муну жактыра калып, бир аттай калып отурсаңыз, албетте бул деле жакшы мындай бекем алакага алып келбейт да. Ийгилик сизге. Анан чоңдор, тең туштар, мендей эле окурмандарым, көрөрмандарым, сиздерге кайрылып кеттим. Шылыңдап, кагып, силкип, сындырып салбаш керек ушундай учурларда. Мындай маани берип, көңүл буруп, сүйлөшүп, кеңешип, өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен бөлүшүп койсоңуз, бул чоң жардам болушу ыктымал. Ошол жигитти же кыз жигитти туура жолго салууга, жакшы түрткү берүүгө, жакшы чечим кабыл алууга, балким чоң кырсыктан сактап калууга дагы балким жардам. Сак саламат болуңуздар.